Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежи педагогика бөлүмүнүн башталгыч класстарда окутууга адистеген БКМКнын 4-8 тайпасынын студенти мен Жумабаева Чолпон. Сабактын аты коррекциональный специальный педагогика. Темасы 9-май жеңиш күнү өрбөс болуп жетекчим Досалиева Мурайым. 1941-жылы 22-июлда фашисттик Германиянын түзүк каралык менен бейик бүлгүндө жашап жаткан Совет элине кол салган. Ошол күндөн баштап Совет элинин от күйгөн талаада жана азаттуу күндү басып өттү. Ырас 1941-жылы июнь айынан 1945-жылдын 9-майына чейин согуштун жалыны каптап турду. Биздин кайгы капабызда өмүрлүк жолдошунан ажыраган жоокерлер, жарыларынан жүрөгү жараланган энелер орду тогуз күйүктү эч качан унута албайбыз. Ошондуктан согуштун кайгысы да улуу ата мекендин кубанычы да элибиздин эсине түбөлүктүү сакталууда. 9-май жеңиш майрамы Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамдан ажыраган. Бул күн Совет элинин 400 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуш, фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жеткен күн. 1945-жылдын 8-майы күнү саат 22-ден 43 мүнөт өткөндө Берлин шаарына жакын Каухаустун шаарына Вермахттын атынан генерал Фельдмаршалдын Кейтелдин, Кызыл армиянын маршалы Жуковдун жана союздаштардын атынан катышкан Англиянын авиация маршалы Тедердиндин катышуусунда биротоло жана толук багынып берүү жөнүндө кол койгон. Бул мезгилде Москва шаарына 9-май кирип калды эле. Сталин ошол замат 9-майды жеңиш күнү деп жарыялады. Жарлыгын чыгарды. Эртең менен саат 6:00 радиодо атактуу диктор Лифтин бүткүл Совет элине жарыялады. Бул күн эң биринчи согуш күнүн майрамдоо болуп көрбөгөндөй майрамдалды. Көчөдө жайнаган эл бирин-бири куттукташты. Кечинде саат 22:00 Москвада Миң Замбирек СССРдин тарыхында болуп көрбөгөндөй масштабта 30 зал менен жеңиштин салыктары атылган. Бирок 1948-жылдан баштап 9-май жумуш күнү